Мына ушундай тарыхый күндүн урматына уюштурулган иш-чара Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өттү. Ага саясий жана коомдук ишмерлер, депутаттар жана башка тармактардын өкүлдөрү келишти. А дегенде мамлекеттик катчы Нурулуу Доспол революция күнүнө карата куттуктоо сөзүн айтты. 24 март элдик революция күнү менен Кыргыз Республикасынын президенти улуу урматтуу Бакиев Курманбек Салиевичтин атынан жана өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Элдик революциянын тарых таржымалын кенен баяндаган мамкатчы андан бери өлкөбүздүн эл аралык аброюнун көтөрүлүшүнө жана бүгүнкү туруктуу саясий абалга алып келген өлкө башчысын саясий реформалардын негиздөөчүсү деп атады. Өлкөнүн эл аралык саясий имиджин чыңдады. Курулай декларативдүү демократиядан нукура реалдуу демократиялык процесстер башталды. Өлкөдө саясий стабилдүүлүктүн туруктуулугу менен бир канча ири жана орто ишканалардын кайрадан ишке кириши мамлекетибиздин бюджетин көтөрүүгө өбөлгө болгонун айтып, жыл соңунда Камбар Ата 2 ГЭСинин биринчи агрегаты ишке кирерин маалымдады. Кудай буюрса, Камбар Ата 2 ГЭСинин биринчи агрегаты быйылкы жылдын башында, быйылкы жылдын аягында, эмки жылдын башында ишке ашырылат деген тилек бар. Элдин бактысына ок атылбай жеңишке жеткен элдик революциянын элет жеринен башталганын баяндаган кыскача көркөм тасма да сунушталды. Бул күн революциянын активдүү катышуучуларынын бири Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акунду өзгөчө кубанычка бөлөйт. Менин жашоомдо мени кубанткан эки жакшылык болсо, анын бири дал ушул революциянын жеңиши дейт акыйкатчы. Анткени мен 14,5-15 жыл бою Акаевди кетирейин деп кара жанымда каршы күрөштүм, бардык кыйынчылыктарга карабай. Ушул күрөшкөндөгү тилегим ушул күн ишке ашты да мен. Ошентип бул күн революциянын катышуучуларынын гана эмес, жалпы журтчулугубуздагы карапайым калктын мүдөөсүн орундаган жалпы майрам күнү болуп тарыхта калмакчы. Калия Карыбекова, Жолдошбек Рысалиев, Канат Эрназаров, ЛТР жаңылыктары.